16 уктуруу. Кудайдын күнү мени консультация, операцияларга чакырышат. Бир күнү саат түнкү 12-де болсо керек. Тез жардам, дагы бир топ жөнөкөй эле кийинген зың кыйган адамдар үйдөн консультация деп алып кетишти. Эсимде, азыркы ак үйдүн ордунда 3 кабаттуу үй бар эле. Анда ички иштер министрлиги, коопсуздук комитети болсо керек, ошол имаратка алып келишти. Ошондо биринчи көрүшүм. Уккан да, көргөн да жок элем. Подвалга ээрчитип киришти. Жалаң эле темир эшик. Ар биринде кароолчу турат. Жүрүп отурабыз. Же айтышпайт. Кайда, эмнеге алып баратышканын. Ичимден ар нерсени ойлойм. Чочуп да баратам. Акырында бир темир эшикти ачты эле, керебет бар экен. Керебетке бир адам кызыл жайын болуп, эс үчүн билбей жатат. Көрсө, кан кусуп атып, ушул акыбалга келиптир. Ошондо бир зың кыйган орус документин көрсөттү. Москвадан келген полковник. Особо важный дегендерин окуп калдым. Ошол полковник: доктор, кандай болбосун бул адамды тирүү сактап калыңыз. Текшерүү бүтүп калды эле. Бул киши майып болуп калса, баардык иш бузулат, чатакка айланат, деп буйрук кылды. Сураштырып, оор таржымалын карап көрсөм, көптөн бери ушул жерде камалып жаткан экен. Мурунтан ашказанда жарасы бар. Ошол ачылып, кан тамырды жеп жиберсе керек. Катуу канагыт ушул акыбалга келиптир. Айттым. Акыбалы өтө начар. Кан көп кетип калыптыр. Кан басымы өтө төмөн. Алып калыш чоң суроо деп. Жаңкы полковник: доктор, как хотите, спасать надо. Иначе будет скандал, деди. Мен носилкага салып, тез жардам менен клиникага алып келдим. Бир нече солдат автомат менен узатып келип, оорукананын сыртынан, ичинен кайтарып туруп калды. Ошондо билдим, бул жөн оорулуу эмес экенин. Фамилиясы эмгиче эсимде. Зильдович. Еврей. Ошол еврейлердин бир чоңу тура. Ошол фабрикада башкы бухгалтер экен. Келер замат колу бутуна, кан тамырына кан куюп, кан басымын көтөрүп, ал акыбалын бир аз оңдоп, түнкү саат 3-төн өтүп калганда операция жасадым. Ашказанда көптөн берки эски жараты бар экен. Ошондон кан тамыры жарылып, ачылып, кан агып аткан экен. Ашказандын 3-төн 2 бөлүгүн алып салып, башка жол жасап бүтүп чыктым. Жаткан палатасынын оозунда, тышта, терезенин жанында автомат менен солдаттар кайтарып турушту. Менден башка бир жанды киргизбейт. Жаңкы полковник жана башкалар келип, менден ал акыбалын сурап, дагы эскертип кетет. Доктор, смотри, смотри, деп. Ошентип отуруп айыгып кетти. Жакшы болор замат кайра алып кетишти. Ошол бойдон көргөн жокмун. Кийин бир топ айдан кийин ачык сот болуп, мебель комбинатынын залында өттү. Мени дагы чакырышкан экен. Ошондо тордун артында толтура отурган еврейлерди, биздин 3-4 кыргызды көрдүм. Эсимде. Ошол еврейлердин жетекчиси го, Мац деген зор киши экен. Суракта айтып атты. Башкы бухгалтер Зильдович иштеген, деп. Бул киши документти жасаганда ушундай жасайт, ошон үчүн карабай туруп кол койчумун дейт. Зильдович камеранын артынан мени көрүп, колу менен, башы менен жаңдап учурашты. Оңолуп, өңүнө кирип, толгонсуп калыптыр. Ошондо соттун чечими менен 6 еврей, 3 кыргыз атууга кетти. Анын ичинде мен аман алып калган Зильдович да бар. Анатомия кафедрасында 2 жылча иштеп калгам. Хирургиядан эч колум бошобой, убактым жок. Анатомияны таштап коюп, хирургиямды уланта бердим. Ушул күнгө чейин өкүнөм. Дагы 2-3 жыл анатомияда иштесем болмок экен. Айтпадымбы? Анатомияны түшүнгөндөн кийин хирургиянын бир топ татаал жерлери мен үчүн оңойраак болуп калганын. Ошон үчүн болсо керек, Эгембердиев агайымдын оозун басып алганым. Аспирантурада окуп жүрөм.
Профессор бөйрөк алмаштыруу боюнча диссертацияга тема берди. Адамдын бөйрөгү иштен чыкканда же эне атасынын, же бир туугандарынын бөйрөгүн алып, ооруган, иштен чыккан бөйрөгүн алып салып, анын ордуна салып алмаштыруу боюнча бөйрөктү өз ордуна эмес, жамбаштын ич капталына салчу. Мана ушуну мен илимий негизде тактап, ошол жерге алмаштырууга болоорун далилдеп чыкмай болдум. Ал убакта 1955-жылдарда чоң чет мамлекеттерде ушундай бөйрөктү алмаштырат экен деп анда мында укчубуз. Мен кичине ренжидим. Дайыны жок нерсенин кереги барбы деп. Максим Ефимовичке айттым. Ошондо Максим Ефимович: "Мамбет, азыр дайыны жок нерсе. Бирок бир убакта бул операция жасала баштайт. Сенин ишиң ошону илим жүзүндө далилдеп, так ушул жерге жасап алмаштырууга болот деп беришиң керек. Ошондон күнүгө патоанатомияга барып, өлгөн адамдардын бөйрөгүн, анан жамбаштын ичиндеги жерди, кан тамырларын, койчу баарын текшерип, сүрөтүн тартып, анализдерин чыгарып, бүт адабияттарды карап чыгып, өзүм дагы кызыгып иштей баштадым. Ошентип, аспирантурамды ийгиликтүү бүтүп, илимий темамды далилдеп, диссертациямды ийгиликтүү коргоп алдым. Эми ушул күндө дүйнөдө бөйрөк алмаштыруу так мен ошол көрсөткөн, далилдеген жерге которулуп атат. Бизде бул операция бөйрөк алмаштыруу боло элек. Мен биздин хирургдар бүгүн да даяр бөйрөктү алмаштырууга ишенем. Жалгыз кемчилигибиз баягы эле каражаттын жоктугу. Эгер ошону жасай турган куралдар жана башка керектүү дары-дармектер болсо, ал операция сөзсүз ишке ашат. Дагы бир эсимден кеткис окуя. Ошентип аспирантурада окуп жүргөм. Аяктап бүтөйүн деп калгам. Материалымды толуктап бүттүм. Эми жазыш керек. Анын алдында Москвага барып, тийиштүү адабияттарды карап келиш керек. Бир күнү паспортумдун мөөнөтү бүтүп калыптыр. Алмаштырайын деп сүрөткө түштүм. Сүрөтүмдү карасам, оң көзүм бүтүйүп, жакшы ачылбайт. Күзгүгө барып, сакал алганда кароочу элем. Негедир байкабасам керек. Анын үстүндө көзүмдүн ооруганын көргөн эмесмин. Сүрөттү көрүп таң калдым. Үйдөгүлөргө көрсөтүп, байкап көрүлөчү. Менин көзүмдү десем, бирөө чын эле бир көзүңүз бүтүп дейт. Ошондон колум менен ушалап, көзүмдү басып көрсөм, үстү жагынан колума тереңирээк бир тоголок буурчактай неме урунду. Катуу, анчейин ар бери жылбайт. Эртеси көз доктурларга бара баштадым. Алар анализ, анан рентген сүрөтүн жасатып кел деди. Баарын даярдап алып, көз оорулар кафедрасына бардым. Анда кафедранын башчысы Ниматуллиндин аялы эле. Көп тааныбайм. Сурансам кабыл алды. Бир топ жаш врачтар менен сүйлөшүп, сабак берип жатса керек. Ошолордун көзүнчө менин анализдеримдин баарын карап, өзлөрүнүн аппараты менен да көрүп, тиги врачтарга түшүндүрө баштады. Мен халаты жок эле өзүмдүн кийимим менен бардым эле. Тигилерге түшүндүрүп атат. Көздүн рагы деп. Тиги врачтар мени тааныйт. Жаңдап, бири-бирин түрткүлөп, тиги кемпирге билгизе албай жатышат. Менин врач экенимди. Айтып түшүндүрүп бүттү. Ага чейин мен отурам, унчукпай. Мен азыр айткандарыңыз туурабы? Деп сурасам, а сиз эмне түшүндүңүз? Дейт. Тиги врачтар бул киши врач-хирург деп чыдабай айтып жиберишти. Ал доцент аял жаман абалда кала түшүп, толугу менен айта албайм, божомолдоп атам деп, мени кичине алаксытып, көп капа болбой ойлонбосун дегендей кылды. Шылкыйып кетип баратсам, ушундай укмуштар тушташ келип калат экен. Академиянын залында рак оорулар боюнча ар кайсы жактан келген адистер, онкологдор доклад жасап атышыптыр. Ошого кызыгып, кирип барып отуруп калдым. Угуп отурам. Россиядан келсе керек. Бирөө көздүн рак оорусу жөнүндө доклад жасап атат. Жабыша калып угуп атам. Айткан белгилери баары менин көзүмдөгүдөй. Капа болуп чыгып кеттим.
Үйгө баратам. Жолдон калсылдап чыйрыгып, ичим ушундай ооруй баштады. Үйгө араң жеттим. Сокен тез жардам чакырды. Укол жасап кетишти. Бир аз басылып калды. Эртеси дагы начармын. Өзүбүздүн ооруканага келип, профессорго айтсам, көрүп, өзүнүн кабинетине жаткызып койду. Тез эле келип, анализдеримди алып кетишти. Жарым саатка жетпей, кайра лаборантка канымды алып, бир аздан кийин дагы алабыз дейт. Мен эчтекеден оюм жок. 1 сааттын ичинде эмне 3 жолу аласыңар, эмне болду деп урушуп кирдим. $1 айтты, жатып калдым. Эртеси Саид Миррахимов келип калды. Анда Саид терапияда профессор, Вольскийде аспирант же ассистент болсо керек. Эсимде жок. Билчүмүн, кандын оорусу менен иштегенин. Саид келгенде айтат: "Мамбет, сенден кан алганы келдим, анализ үчүн. Канды төштүн сөөгүнөн алабыз", деп. Ошондо түшүндүм, эмне оору экенин. Саид, эмне оору экенин анализ алып атканда мен түшүндүм, десем: "Мамбет, көп ойлонба. Анализ жөн эле аныктап тактап коюу үчүн алынып атат", деди. Буга чейин Саидти көп таанычу эмес элем. Саид менден 4 жыл мурун бүткөн эле. Эртеси Максим Ефимович консилиум деп профессор Вольскийде, профессор Белинде, невропатолог, психиатр, профессор Канторовичти чакырды. Ойлоп атам, менин соодан бүткөн экен деп. Баары көрө баштады. Айрыкча профессор Вольский абдан текшерип көрүп атат. Колтугумдун алдын, жука чурайымдын, мойнумдун бездерин издеп, укалап басып, эрикпей абдан издеди. Профессор Белин, Канторович, булар сообу же жинди чалышпы деп нервимди текшеришти. Чындыгында көз доктор рак дегенди, нервим бузула түшсө керек. Кийин ушул күнгө чейин деним соо. Акыл ордунда кишилерди көп эле көрдүм, көрүп жүрөм. Рак оорусун укканда, ошол оору менен ооруганын билсе, нерв системасы кыйла эле бузула түшөт. Айласы канча. Бир аздан кийин ага деле көнөт. Баш ийет. Себеби жан таттуу. Аз болсо дагы жашагысы келет. Көрүп түштү. Аягында профессор Вольский: "Мамбет, сени биздин иштеген терапияга которобуз", деди. Мен: "Миран Ефимович, мен азыр иш жерим оорубайт, барбай эле коеюнчу", десем болбоду. "Мамбет, бизден сен абдан текшерилип чыгасың. Керек болсо дарылайбыз", деди. Айла жок макул болуп, ошол замат терапияга которулдум. Баягы менин ассистенттерим баары жабылып карап турган экен. Алар менин канымдын анализдерин ошол замат көрүп, угуп алышыптыр. Кетип баратканда көздөрүнөн акыркы жолу узатып, көрүшүп аткандай сезилди. Мүмкүн кубанып атыштыбы, билбейм. Терапияда толук бир ай жаттым. Тынымсыз эле канымдын анализин алат. Дарылаган деле анчейин дарысы жок. Бербейт, эч жерим оорубайт. Түнкүсүн оору таржымалымды издейм. Эч жерде жок, табылбайт. Өзүм ойлоном, эмне оору экенин да божомолдойм. Көкүрөк сөөктөн кан алгандан кийин ойлоп калдым. Канымда бир балия бар го. Кан оор го деп. Кетиришпейт. Бир айдан кийин профессорго: "Мени кетириңиз. Айыктым. Эч жерим оорубайт. Кетире берсеңиз бүгүн кетем", деп туруп алсам, Вольский: "Макул, Мамбет, бара бер. Бирок ар бир айда келип бизден анализ өткөзүп, текшерилип тур", деди. Мен: "Миран Ефимович, эми айтыңызчы. Мен деле врачмын го. Эмне менен оорудум? Оорумдун аты, диагнозу эмне?" десем, профессор Вольский бая мен издеген оору таржымалымды өзүнүн столунун тартмасынан ачып, ошол жактан алып чыкты. "Мамбет, сен адеп ооруп калганда, бая биринчи күнү тынымсыз кан алып текшер деп атпайсыңбы? Мына ошондогу анализиң бүт бардыгы кан оорусу, острый лейкоз, кан рагы болуп чыккан. Бирок эртеси Миррахимов төш сөөгүнөн кан алганда, анализиң таза чыгып, бул оору болбой калды.
Андан кийинки анализдериңдин баары таза чыкты. Ошон үчүн сени бул жерде бир ай кармап байкап, кез анализдериңди текшерип турбадыкпы? Сактыкта кордук жок. Мамбет, кез келип каныңды текшертип тур, деп кое берди. Булардын ойлогондору да туура. Мурунку жылы так ушу клиникада карындашым Урупай 17 жашында жатып, ушул кан оорусунан острый лейкоз өлгөн. Чыгып, кайра ишиме кириштим. Бирок баягы көзүмдөгү тоголук жоголбойт. Көндүм болуп калды. Бир колум ар дайым ошондо, ушалайм. Өйдө карай сөөгүнө такап абдан басып кысам. Оюмда жарып жоготоюн дейм. Болбойт, жоголбойт, эч оорубайт. Москвага кеттим. Илимий адабияттарды окуп, көрүп, жыйнап, керектүүсүн ала келиш керек. Кетерде Максим Ефимович Москвадагы өзүнүн окутуучусу профессор Огнев Бориске кат жазып берди. Жардам берип койсоң, жакшы бир адиске көрсөтүп, деп. Огневти издеп барып, үйүнөн кезиктим. Өтө зор, улгайып калган киши экен. Сүйлөгөн укмуш. Мага абдан жакты. Москвага келгенимдин ал жайын түшүндүрүп бердим. Негизгиси китепканага келгенимди айтып, бияктан жасаган материалдарымды, айрыкча өзүм дары куюп дарылаган бөйрөктүн кан тамырлары, сийдик чыкчуу түтүктөрү тартылган сүрөттөрдү көрсөттүм. Дарыларды ким куюп жасады эле, деп сурап калды. Мен өзүм десем мактап койду. Жарайсың. Абдан сапаттуу рентген сүрөттөр экен, деп. Себеби бул адам Союзда бирден бир атагы чыккан хирург жана анатом эле. Анан Максим Ефимовичтин катын көрсөттүм. Окуп туруп, ошол замат Толковский деген профессорго телефон чалды. Кат жазып берди. Ал Москвада көз оорулар кафедрасынын профессору экен. Издеп жүрүп таап бардым. Огневдин катын окуп туруп, мени ошол замат кабыл алды. Бою кичинекей, толук, көзү бакырайган, орто жаштан өтүп калган киши экен. Көрүп, анализдеримдин баарын ала бардым эле, өзүнүн аппараты менен да көрүп, колу менен чукулап, ушалап, абдан карады. Көрүп бүтүп, менден ооруп же башка болуп, сени кыйнайбы деди. Мен жок, оорубайт дедим. Башталышын айттым. Биздеги көз оорулар кафедрасынын башчысы менин врач экенимди билбей, врачтарына мунун көзү рак оорусу дегенден башталды, дедим. Бул киши ошолорду сурап турат. Кете бер. Сенде эч кандай оору жок, деп чыгарып жиберди. Ошол замат эс ала түштүм. Колум да көзүмө жолобой, чукулабай, бир суткадан кийин эсиме түшүп атат. Колум көзүмө жолобой калганы. Эрте Ленин атындагы китепканага барып, кечки керектүү адабияттарды таап алып, жабылгыча отурдум. Медициналык китепканага да бардым. Жан талашып окуй баштадым. 2-3 күндөн кийин дагы китепканага баратсам, бир оору башталды. Алым жок. Жакшы баса албайм. Башым айлангансыйт. Айлам кетип, Боткин ооруканасына барып, кабыл алуу жерине кирип, дежур врач отурган экен. Сурандым. Көрүп берсеңиз, негедир алым жок. Башым айланып атат деп. Врач ошол замат канымдын басымын текшерип калды. 2-3 жолу текшерди. Дагы эле сөз жок, калдыктап калды. Телефон менен бир жакка чалды. Тез деп эле 2 медик носилка көтөрүп кирип келишти. Мени жатыңыз деди. Көтөрүп алып эле жөнөштү. Мен жатам. Дагы эмне болуп кетти деп. Алып барып, бир палатага кыймылдабай жат деп жаткызып салышты. Бир аздан кийин дагы бир башка врач келип, мени менен сүйлөшүп, ал жайымды, кайдан, эмнеге келгенимди сурап, эмнең ооруйт деди. Мен эч жерим деле оорубайт. Алым кетип, жакшы баса албай, башым кичине айланат. Болгону ушул, дедим. Тиги врач дарысын чектеп, көп кыймылдабай, тыныч жатыңыз деп чыгып кетти. Жатам. 100 түрлүү ой кетип. Ойлоп коем. Ушу Москвага келип, балее боломунбу деп. Мен эмес. Ар бир адам ооруганда көбүнчө жаман жагына жоруп, коркконсуйт. Укол жасай башташты. 2 күндөн кийин эч жерим оорубай, баягы белгилер жоголду. Мурункудай өз калыбыма келип калдым. 3-күнү врачка ал жайымды айтып,
Meni getiriңиз. Мен бул жакка 1 айга гана келгем десем, врачым жок. Сиз жок дегенде 1 ай жатасыз, дейт. Эмне үчүн? Мен азыр кадимкидей абалдамын. Эч жерим оорубайт, десем да болбойт. Сурадым. Эмне менен жатам десем, биринчи келип көрүнгөндө кан басымыз 80-60 түшүп кетиптир. Норма 110-60. Ылдыйкы деңгээлге түшүп кеткен. Бул басым менен иштегенге, басып жүрүүгө болбойт деди. Кетейин де өңгүнү көрсөттү. Азыр оңолуп калдыңыз. Басымыңыз 90-60 болуп калды, деди. Булардын ою дарылап 110-60ка жеткириш керек экен. Мен болбодум, кетем деп. Уруксат бербесе да күчкө салып кеттим. Ошентип Москвага биринчи барып, ишимди бүткөзүп келдим. Ошого чейин кандын басымынын жогорулашын билчү эмес экенмин. Ошондон кийин кес-кес кан басымымды текшерип калчу болдум. Көрсө, башынан эле кан басымым ылдый экен. Ушул күнгө чейин 90-60тан ашпайт. Кийинчерээк жаш улгайган сайын азыр кээде 110-70 болуп калды. Москвага барганда түшүп кеткен себеби башка жерге барганда жер которуп, абасы, климаты, тамак ашы дагы башка. Ошон үчүн жаңы жерге көнгүчө кандын басымы түшүп кетет тура. Анан ошол жерде 3-4 күн өткөндөн кийин алардын шартына көнө түшүп, оңолуп, мурункудай өз жериңде жүргөндөй өзүңдү жакшы сезип калат экенсиң. Эмне үчүн менин кан басымым ушундай? Өзүм ойлойм. Кан басым деле адамдын мүнөзүнө жараша болсо керек. Менде мүнөзүмдү айтпадымбы? Тормузум начар деп. Бирдеме көрсөм, уксам, көзүм жетсе, ачуум тез келип, көзүнө карабай шар бетине айтып калмайым бар. Жаш убакта колум, бутум да тилим менен кошо кетип, биргиштешип жүрчү. Ошон үчүн иште болгон бук ошол замат тез тышка чыгып кетип, кан басымым көтөрүлбөсө керек. Менин оюмча, кан басымымдын көтөрүлүшү өзүнчө чоң оору. Адам болгон ачуусун, кайгы капасын, көргөн билгенин айта албай, ичине сактап, бук болуп жүрө берсе, мына ушундай адамдарга басым көтөрүлүүсү сөзсүз болот. Муну мен 5 колдой билем, ишенем. Бул кан басымы жогору адамдар үчүн өтө коркунучтуу. Өлүмгө оорунун көпчүлүгүн нерв системасы алып келет. Бир эле мисал, эчтеген ойлобогон, капа кайгыны билбеген адамдардын ден соолугу ар дайым түзүк болот. Мынабу жогоруда айтылып кеткен менин оорум нерв системасына байланыштуу. Биринчи эле врачка, көз доктурга кайрылганда байкабай рак деп айтып алып, ошондон уланып, бири-бирине жабышып, ырбап кетти окшойт. Канча азап көрдүм. Москвада профессор Толковскийдин бир эле сөзү, сенде оору жок деген сөзүнө ишенгенимдин себебинен бир заматта айыктырып салды. Айтпадымбы? Колум ошол замат түшүп, көзүмдү ушалабай унутуп койдум. Фрунзеге келип, эсиме түшө калып, колум менен издесем, баягы тоголок катык шишиктин дайыны жок. Жоголуп кетиптир. Ойлодум, көптөн бери колум менен ушалап жүрүп таркап кетсе керек деп. Экинчиси, авторитеттүү адис айткандан кийин нерв системам оңолуп, жоголууга жардам берсе керек. Көпкө чейин ойлонуп жүрдүм. Бул кайдан пайда болду деп. Кийин ойлосом, окуп жүргөндө көп мушташтым эле. Көзүм далай эле көк ала болуп шишиген. Мүмкүн ошондо кан агып, уюп, катып калса керек. Анан мен ар дайым колум кетпей ушалагандан кийин тарап жок болсо керек. Ошол бойдон жоголду. Мен өзүмдүн ишимдин практикасынан көрүп билип жүрбөймүнбү? Врачтын тили, сөзү бир четинен ооруган адамга дары, бир чети уу. Бул чындык. Ошон үчүн мен окуучуларыма ар дайым айтам. Ооруну көргөндө диагноз коюш оңой эмес. Ошон үчүн эгер көргөндөн кийин 100% ишенген болсоң, ооруган адамга, туугандарына айтсаң болот. Эгер өзүң ишене албай, туурабы, туура эмеспи деп бүшүркөп турсаң, анда толук түшүнбөйүнчө ооруган адамга айтпаш керек. Өзүң алың, билимиң жетишпесе, башка билген окутуучу хирургтардан сурап
жардам алуу керек. Азыр кошумча жардам берүүчү аспаптар, аппараттар, лабораториялар бар. Муну ушулардын жардамы менен диагнозун туура коюуга болот. Оору тез өтүшүп кетпеш үчүн биринчиден эң негизгиси туура диагноз коюу зарыл. Диагноз туура коюлса, операция жасай электе эле 50% айыктырып койдум десең болот. Ар дайым эсте болуш керек. Айрыкча айыкпай турган оорулар жөнүндө. Рак, кандын оорусу, нервтин кээ бир оорулары, оңой менен айыкпаган оорулар. Мына ушулар жөнүндө сөз болгондо байкап, сак болуш керек. Себеби ар бир ооруган адам көргөнүңдө, сүйлөшкөндө сенин көзүңдү, кейпиңди чыдамсыздык менен карап байкап турат. Эмне дээр экен деп. Дагы эле ассистент аялдар менин артыман аңдып, эмне шулто таап жоготсок деген ниет ойлорунда бар экенин такай жүрөгүм менен сезем. Бир күнү эле мединституттан комиссия келди деп калышты. Баарыбызды профессордун кабинетине чогултту. Эмне комиссия экенин тиги уюштурган топ билсе керек. Менде түшүнүк жок. Чогулдук. Комиссия 3 киши экен. Эсимде Жанузаков Медер деген жетекчи экен. Бул адамды көп таанучу эмес элем. Философия кафедрасынын доценти. Менден улуураак, аял албаган эме. Сөздү Жанузаков баштады. Профессорго: Максим Ефимович, силердин кызматкериңердин, ачык айтканда, Мамакеевдин үстүнөн директордун атына арыз түшүптүр. Мединституттан комиссия түзүп, бизди текшерип келгиле деп жиберди, деди. Каттын маанисин окуп берди. Бир санитарка, 2 медсестра арызданып кол койгон экен. Жазган адамдардын өз оосунан угалы деп бирден чакыра баштады. Биринчи санитарка аялдын аты жөнүн билбейм, эсимде жок. Кирип келди. Мен бул санитарканы көп тааныбайт экем. Менден улуураак орус аял экен. Жанузаков сурап атат: Сиз ушундай деп арызга кол коюпсуз. Биз өз оңусуңуздан угалы дедик, айтып бериңизчи, деп. Тиги санитарка: Ошол түнү дежурный элем. Күндүз Мамакеев дагы дежурный экен. Түнкү саат 1-де мени чакырды, деп баштады. Ошол профессордун кабинетинде кичине эски тапчан турчу эле. Түнкүсүн тынч болсо, анда эс алып уктап чыкчу элек. Мени Мамакеев судно алып кел деди. Алып келдим. Менин көзүмчө толтура чычып, алып чык деди. Мен алып чыгып туалетке төктүм. Дейт. Мен отурам. Мындай укмушту биринчи жолу угушум. Менден сурады: Чын беле? Деп. Могу аялды мен көп тааныбайт экенмин. Бул мен үчүн жаңылык. Мындай укмуш кантип болсун? Мен антмек турсун, эсиме да келчү нерсе эмес, дедим. Тиги санитаркадан сурадым: Заңдап коюп, кайра ушул жерге жатып алдымбы? Десем: Ооба, дейт. Дагы: Бул сенин оюң эмес. Сени ким үгүттөп ушуну айтырып атат? Десем: Бул чындык, дейт. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин Мезгил жана инсан аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.